Ассаламу алейкум туғандар, ассаламу алейкум достор. Москва шаарында эмгектенип жүргөн биздин мекендештер. Бүгүнкү күндө сиздердин тишиңиздер ооруп, тишиңиздерге пломба койдуруп, же болбосо тишиңиздерди дарылаш керек болуп аткан болсо, мен азыр Рогожский вал 6-домдо турам. Бул метро Римская менен метро площадь Ильичанын жанында жайгашыптыр. Медцентр Мээрим деген жерде ичинде стоматология жайгашыптыр. Бул стоматологияда өзүбүздүн мекендештер эмгектен эткен, тиш доктурлары 3 мекендешибиз эмгектен эткен. Ошондуктан азыр мен силерге кичине ичин көрсөтүп, өзүбүздүн мекендештер менен тааныштырып, булар кандай кызмат силерге көрсөтө алат, ошол жөнүндө бир сурамжылоо жүргүзүп берейин достор. Тариел. Мынакей Тариел өзүбүздүн 5 жылдык стажы менен ушул жерде стоматолог болуп эмгектенесиң, Ооба. Сенден кандай жардам тиет биздин мекендештерге ошол жөнүндө бир кыскача айта кетсең. Саламатсыздар еще раз. Бизде стоматология кызматтарын баарын көрсөтөбүз. Пломба, удаление, коронка, имплант жана брекет, андан сырткары элайнер жана кичинекей балдарды карайбыз. Алардын баарын по записи карайбыз. Саат 9-дан 9-га чейин иштейбиз. Анда элге бошкоп келип күтүп калбайсыздар, жазылып келсеңиздер, так өзүнүн убактында карап беребиз. Без выходной достор. Выходной күн жок, жумасына 7 күн иштейт, эртең 9-дан кечки 9-га чейин. Телефон номерлерин коюп койдум, адресин коюп койдум. Эртерээк чалып, жазылып келсеңиздер өз убагында карайбыз дейт. Жана ошондой эле Тариел атайын биз үчүн, менин катталуучуларым үчүн, көрүүчүлөрүм үчүн, силер үчүн бир акция кылып берейин деп чечти. Биринчи келген 10 адамга пломбасын бекер коюп берем деп жатат. Биринчи келген 10 адамга, О, обязательно коюп беребиз. Банда коркпоңуздар, чалганда о биринчи болуп калам деп ойлобоңуздар. Баарын очередь менен баарын карап беребиз, коркпоңуздар ал жөнүндө. Эң биринчи жазышканга аракет кылыңыздар. Ошондо бүгүн 2-август болду. Бул бүгүн чыга турчу видео, ушул видеону көрүп туруп, дароо жазылсаңыздар болот достор. Үчүн бир сыра бир кыскача көрсөтүп кетели. Бул жакта кабинетибиз бар, полный жаңы оснащениеде. Супер. Жана бул жакта экинчи кабинетибиз бар. Бул жакта пока доктор иштеп атат, мешать этпейли. Мынакей достор, көрдүңүздөр өзүңүздөр. Эгерде эми Кудай сактасын, тиш оору менен ич оорудан дейт. Бирок баары бир эгерде ушундай болуп тиш доктурдун жардамы керек болуп калган болсо, тишиңиздерге келе берсеңиздер болот. Өзүбүздүн мекендештер өзүбүздү жакшылап карап, жакшы сылык мамиле кылып, силерди дарылап, тишиңерди бергенге ар дайым даяр. Ошол. Домодедово, да? Ага. Вот прямо вот здесь вход. Это самый ближайший. А как ты сюда прешь? Просто
комната. Ассаламу алейкум достор, ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Бүгін 1 август 4-ші күн болып қалыптыр. Бірінші заказ менен эле Домодедово келгем. Таң атпай эле саат 9-да келгем, 9:30-да келгем бияка. Келгеним уже 3 сааттан ашты. Очередим келген давно эле. 3 заказ берди акыркы жарым сааттын ичинде. Үчөө тең ат менен болду, бирөө ойноп атабы, же болбосо мен жакпай атам, клиентке же билбейм, пока түшүнбөй атам. Ат менен болуп атат. Азыр биринчи очередте турам. Заказ түшсө эле мага түшөт. Ошол бүгүнкү видеонун жүрүшүндө достор, көптөн бери смена тарта эле экенмин. И өзгөрүүлөр да болду, жаңылыктар да болду. Сменщик менен иштеп баштадым, напарник менен. Бүгүн биринчи сменага чыктым. Напарник менен иштеп баштаган. Кечээ напарнигим иштеген, бүгүн мен чыктым. Сутки, через сутки иштеп атабыз. Анан ушу напарник менен иштеген кандай выгодно болот бекен, пайдасы бар бекен, ошол жагын бүгүн байкайбыз. Анткени напарник менен иштегенде доходуң күнүнкү иштеген акчаң 40 000 рубльдан өйдө иштешиң керек. 15 000 аренда, жок дегенде чөнтөккө бир 20 000 рубль калыш керек. Бир сменадачы, анткени сен 2 күндүн акчасын иштеген болосуң. Ошону байкайбыз бүгүн. Яндекс жапканга чейин иштейм. 16 саат, 18 саат, 20 саат кайсы убакта Яндекс жапса ошого чейин иштейм. Андайым барып машинаны өзүбүз бир жерде сүйлөшүп алганбыз, мойкага таштап кетебиз. Мойкада машинаны жууп, тазалап коюп коет. Ошол жерден экинчи, мисалы үчүн напарнигим мен ошол жерден айдап кетебиз дальше. Ошол достор, ошону байкайбыз. Видеонун жүрүшүндө дагы самозанятыйың жабылып калбады беле, аны эмне кылдың дегендерге да видеонун жүрүшүндө жооп берем, айтып берем. Дагы эмне жөнүндө эстегенде баса Комфорт Плюс тарифинде иштегендер аккаунтуңар кандайдыр бир себептер менен жабылып калган болсо, блокировка болуп Яндекстен тест тапшыра албай, видео интервьюдан өтө албай жатсаңар, же болбосо детский тариф кошо албай жатсаңар, же клиент менен конфликт болуп пассажир менен жанагындай 6 айга жаап коюп тест тапшыр, курстан өт деп келип калган болсо, ошону өтө албай жатсаңар, алдыңарда көрүп турган БК кайрылсаңар, ачып берет аккаунтуңарды. Көбү мага жазып атат, ал БК акчаны период которду экен, ишенсек болобу деп. Ишенсеңер болот достор. Эгер акчаңарды котортуп алып, связга чыкпай ушинтип жаткан болсо, мага жазгыла, мен акчаңарды кайра алып берем же ачтырып берем аккаунтуңарды. Ошол достор, видеонун аягына чейин көрүп тургула, кандай болот экен жумуш, бүгүнкү смена кандай болот экен, ошону байкайбыз. Каналга катталык болсоңуздар, обязательно катталып коюңуздар. Лайктан басып, комментарийден жаза кетиңиздер. Экинчи заказ 3031 рубль. Ленинградский проспект. Муну Тульский метро жактан алып келдим. Саат канча болду дейсиңер? Саат 5:30 болду. Мен аэропортко канча 9:30-да бардым беле, 10:00-да бардым беле. Аэропортто отурдум, канча саат отурдум билбейм, 6 саат отурдумбу. Заказ албай пустой түштүм. Турскийге чейин келип, Турскийден заказ алдым. Короче, билбейм. Көкпеттиги менби, аэропортто жана 2 саат, 3 саат отурган эле заказ берип баштаган. 3 заказ подряд берип, ат менен болду. Андан кийин вообще бербей койду. Аягында тамак ичейин деп, жана чайханага кирип тамак ичип отуруп карасам, уже линиядан чыгып кетиптир. Ошо менен очередтен чыгарып салыптыр. Нерв болуп, кайра келе берди. Буйруган ушул экен буйрук. Жөндөн жөн канча 5-6 саат убактымды өлтүрүп койдум. Сейчас направо на шлагбаум. Берем карточку, заезжаем внутрь. Не берем карточку. Сейчас вот за этой помойкой налево поворачиваем. На кнопку нажать просто, сказать, что карточки нам не дали. Не работает. Все, уже отработало. Дверь открывается. Обратно так же подъезжайте к ним, они открываются, мешайте.
Киоску, да? Подъезд направо. Спасибо. Пожалуйста. Могу мужикты вообще түшүнгөн жокмун. Көчөдөн бир 20 метр басып кирет экен. Ошол жерде 2 воротаны аштырып, дворго кирип, анан подъездин алдына түшүп калды да, ошону жөн эле 20 метр басып кетсе болбойт беле дейм да. Так, Рождественкага келдим. 1889 рубль. Самозанятый боюнча самозанятый сени жаап салбады эле, эмне болду ошону иштеп жүрөсүң го дегендерге самозанятый жаап салган болчу. Анан паркка ошол иштеп аткам жөнөкөй эле, мурун самозанятыйга чейин парк менен иштеп, азыр деле көп иштеп жүрөт, ошондой болуп эле. Анан бүгүн эртең менен линияга чыксам, парк 10 балл приоритетти минус кылып салып туруп болчу. Буга чейин келип аткан минус кылабыз 10 балл приоритет депчи, ошону бүгүн кылып салган болчу. Анан жана Домодедоводо отуруп азыр шаарга түшсөм, кайра кошуп берип коюптур. Кайра алат го деп атам, эртеңби же бүгүн ушинтип гынайтет барып алып койчу элебиз насовсем. Ошол 10 балл приоритет жок, жумуш кандай болот экен деп аткам. Азыр бүгүн кайра кошулуп калыптыр. 44 балл болуп калыптыр, атак жана 34 балл менен жүргөм. Ошол достор, жумушту дальше улантабыз. Пока что жумуш ушундай. Бүгүнкү күн ушундай болуп калды. 10 минута 1799 рубль. Лубянкадан охотный рядка алып келдим. А эгер пешком баса турган болсо, бир 300 метрде тоже бир 5-6 минутта басып келмек болуш керек. Биз азыр мондайдан Китай городко, андан набережныйга түшүп, анан мондайдан Маховойда айланып келдик бияка. А мондай пешком бассам, тети жерден могул жерге басып келмек да. Иностранец экен, турист окшойт, билбейт окшойт бияка басып келгендичи. Ошон үчүн ушундай заказ болду. Короче, менин бүгүн самый эң эле худший күнүм болуп атат. Ушунча иштеп, ушунчалык отмена болгон эмес. Бүгүн где-то бир 10дон ашык отмена болду уже. Линияга чыкканыма ровно 12 саат болду. 12 саатта 10дон ашык. 11би, 12би ушундай отмена болду. Домодедовдо 6 саат убактымды өлтүрдүм. Плюс еще отмена. Жаңы эле могу заказдын алдында Шереметьевого заказ түшкөн. Алдагы отмена болуп кетти. Түбү эле 200 метрден түштү эле. Бүгүн самый менин эң эле жаман күнүм болуп атат. Билбейм. 12 саатта 12260 рубльга иштептирмин. Даже арендам чыга элек. Так что ушундай да күндөр болот достор. Жыргап эле чай алып, бир 5-6 саатта арендан чыгарып, 12 саатта, мисалы үчүн баягы күндөр 12 саатта өзүм чөнтөмө общий доход бир 30 000 тегерек, 30 000ден ашык иштеп койгон күндөрүм болуп аткан. Бүгүн ушундай күн болуп калды. Мен жана Домодедоводо көп убактымды өлтүрүп койдум да. Жөн эле 6 саат убактымды өлтүрүп койдум. Ошо менен аяктан еще өлтүргөнүм аз келгенсип, пустой келдим. Ошондой достор. Ничего, азыр еще не вечер дегенде алдыда да убакыт бар. Может, азыр дальнейшем болуп кетет. Нет. Открой просто дверь. Здравствуйте. Спасибо. Чего? Большой казихинский. Мало, блядь. Да. Делать нравится, делать не нравится. Скажи, может это так? Тебе делать? Так, это вот сзади пищат. Сзади тоже надо пристегиваться. 4 минуталык поездка болду. 2032 рубль. Короче, то же самое. Жанагындай эле бир пешком басса 300 метрлик жол, бирок мына айланып. Ушундай заказдар. Жана кылган заказдан кийин где-то 1 сааттан ашыктан кийин могу заказды кылдым.
мен приложениема бир нерсе болгон окшойт, баягы телефон көптөн бери приложенияны карай элек болчумун. Азыр приложенияны удалить этип, кайра скачивать этип, ошенткени сразу заказ берди да. Давно эле ошентиш керек болчу окшойт. Меники ошондон болуп аткан окшойт, жана ат менен баары дагы ошентип койсом нормально болуп калды. Азыр дальше көрөбүз кандай болот. Көп нерсени айтып берейин, сүйлөп берейин деп атып эле, бүгүн настроение жок. Эмнени айтып берейин деп атканымда уже башым катып калды. Так, достор, ошентип араңдан зорго бүгүн арендам чыгарды. Азыр плюска кеттим уже могу заказ менен. Улица Плюшиха 39 беле 37 экен. Ошол жерге алып келдим. 2241 рубль. 11 минутада. Плюска канчага чейин кеттим? Плюс где-то бир 500 000 рубльден разницасына кеттим. Бул жер капкараң болуп калыптыр го. Мынакей достор, жумуш ушундай. Бир күн болот, бир күн болбойт. Болгон күнүңдө эле чыгарып атасың деп айтып калчу элеңер. Мынакей болбогон күн. Хотя бүгүн биринчи күн эмес, экинчи күн эмес, үчүнчү күн эмес, бүгүн 4-күн болчу. Бүгүн бирок өзүмөн кетти косяк, анткени 15524 рубль болуптур. Домодедовго барып 6 саат отуруп алдым. Ал жактан келгичекти 7 саат убактым жөн эле өлтүрүп койдум. Азыр линияга чыкканыма уже 14 саат болуп атат. Бир жагы жакшы экен, жана неме боюнча айтып берем деп атпадым беле? Сменщик боюнча, напарник боюнча. Эмнеге напарник менен иштегене калдым? Анткени бул тарифте, любой тарифте күнүгө 12 саат, 15 сааттан иштесең чарчап каласың да. Анан 1-2 күн иштейсиң нормально. Андан кийин жөн эле эптеп, септеп, калдырап, шалдырап, арендан чыгарып, расходуң чыгарып, кичине чөнтөгүңө 1-2 миң рубль чыгарып, ушинтип эле кете бересиң. Тем более ушул тарифте да. Анткени бул жерде аренда кымбат болуп атпайбы? Аренданы монтип, кээде ушинтип 14 саатта чыгарасың. И болду, ушу менен үйгө кетесиң. Кой, эртең жумушка чыгыш керек кайра депчи. Үйгө барып эс алайын депчи. Напарник менен иштесең, чыгасың. Яндекс жапкы чакты. Бүгүн мисал үчүн Яндекс мени бир 20 саатта жабышы мүмкүн. Анткени менин доходум жапкыдай боло элек да. Яндекс ошондой эсептейт. Жана Домодедовдо отурган убактымды дагы минус кылат да. Анан ошон үчүн ушундай напарник менен иштесең, бүгүн мен мисал үчүн азыр арендам чыкты, дагы бир 5-6 саат иштесем, чөнтөгүмө дагы бир 10-15 миң салып кетиши мүмкүн да. Анан эртең жумушка чыгыш керек деп ойлонбойм. Бүгүн до конца иштейм, эртең, потому что эртең үйгө барып жакшынакай эс алам. Андан тышкары үй бүлөмө да көңүл бурам. Ошондой моменттер бар. Беркинде сменщик жок болуп иштесең, жана айтып кеткендей эле, бир жумадан 3 күнүн нормально иштейткенсиң, калган күндөр арендага кичине чөнтөгүңө 1-2 миң рубль, анан расходуңа иштеп эле ушинтип күнүң өтө берет экен. Же үйгө барып эс албайсың, же нормально иштебейсиң, күнүгө эле ушинтип убактың өткөрүп жүрө берет экенсиң. Ошон үчүн эгерде кимден ким ушундай тарифте иштейм деп атса, как уже опыт башыман өткөрүп, мындай опыт алып калган адам катары айтат элем, сразу напарник менен алгыла, жөн эле жаныңарды кыйнап, жөн эле убакытты өткөрбөйчү. Бир күн иштейсиңер, нормальный. Менде бүгүн эле ушундай случай, ушундай аз иштеп калдым. Анткени жана айтып кеткен эле Домодедовдо 6-7 саат убактымды өткөрүп койдум. А так эмгичекти мен плюс дагы бир 10-15 миң иштемекмин. Ошон үчүн убактыңарды өткөрүп, жөн эле жаныңарды кыйнабай, сразу напарник менен алып, бир күн до конца иштейсиңер, эртеси күнү нормально эс аласыңар, кайра бодрячком чыгасыңар. Мен кече күнү нормально эс алгам, бүгүн азыр до сих пор бодрячком жүрөм. И оюмда да кой, эртең жумушка чыкканга эс алыш керек үйгө барып, андай оюмда да жок да. Ошон үчүн ошол напарник, ошон үчүн иштеп атам ушундай. Ал жагын айта кетсем, напарник менен кандай болуп келиштик? Эртең менен үй жакта бир мойка бар менде, менин районумда. Мойкага барып машинаны таштайм. Мен эртең мененки 6-га, саат 5-терде барып мойкага барып машинаны таштайм. Мойщиктер машинаны жууп коюп коюшат. Мен машинаны таштап, ключту таштап коюп эле кетем. Очеред болобу, эмне болот иш кылса. Алар жууп, мойкадан алып чыгып токтотуп коюп коюшат. Тиги напарнигим 6-да келет, негизи. 6-да келгенде машина даяр болуш керек да. А так ал хоть 7-деби, хоть 8-деби, хоть 12-деби, хоть 1-деби, 2-деби келсе, ал өзүнүн иши.
главный анын сменасы, ал аренданы ал төлөйт. Ошентип сүйлөштүк. 6-дан эртеменки саат 6-дан кайра эртеси күнү саат эртеменки 6-га чейин ошентип сүйлөштүк. Сутки через сутки иштеп. Ошол достор, азыр заказ түштү. 2 точка менен экен. Бахрушина, потом Новый Арбатка. Кеттик анда достор. Дальше дагы бир 5-6 сааттык жумушум калды. Иштеп, ошо менен жумушту бүтүрөбүз. Көрүп тургула канча иштейт экенмин, кандай болот экен алдыда. Так, достор. Саат түнкү саат 3 болуп атат. Жумушту бүтүрүп атам. 12ден кийин иштеген жокмун. 12ден кийин тамактанып, машинаны почти 2 сааттай зарядтадым. Полный заряд азыр 99% турат. 12-ге чейин иштедим. 12-ге чейин канча получается 15 саат линияда жүрүптүрмүн. Анан жана 6 саатын Домодедоводо өткөрбөгөндө жакшы эле иштемек экенмин. Канча иштедим? Арендадан тышкары 8000ге иштептирмин. 8000ден да 1000 рубльын мойкага кетирсем 7000 рубль. Аны 1000 рубльын таксиге кетирсем, азыр мойкага чейин такси менен келгем, мойкадан азыр үйгө такси менен кетем. Ошо менен 6000 рубль калабы. 1000 рубльын тамак ашыма кетирсем 5000 рубль. Ушундай болуп калды бүгүнкү жумуш. Ушундай да болуп турат. Бирок бүгүн айрыкча башкача күн болду мен үчүн. Мынчалык боло элек болчу. Жок эмес, жоктон көрө жогору дегендей. Арендам чыкпай калып, же болбосо эчтекеден жоктон көрө, жок дегенде чөнтөккө 5000 рубль менен кетип атам. Бөөдө кырсыктан тышкары аман сен Кудайга шүгүр. Ошол достор, бүгүнкү смена ушу менен бүттү. Бүгүн мындай өзүм не то кылып койдум өзүм жана Домодедоводо. А так Кудайга шүгүр жакшы эле болмок окшойт жумуш. Ошондон кийин өзүм да желание качып, иштегенге көп мындай настрой жок болуп, ошо менен жакшы иштей албай калдым. Ошол достор, бүттү бүгүнкү жумуш ушу менен. Кийинки видеодон жолугушканга чейин ойлоруңарды жазып, класстан басып, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып, ошентип коюңуздар достор. Жакшы тургула, кийинки видеого чейин анда.